Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, саламатсыздарбы, Көкбөрү оюнунун күйөрмандары, НТС Спорт каналы жана НТС каналы назарыңыздарды касиеттүү Ысык көлдүн жээгиндеги ат майданга бурмакчы 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарындагы эң негизги спорттун түрү болгон Көкбөрүнүн финалдык беттеши сиздердин назарыңыздарда. Кыргызстан курама командасы менен Өзбекстан бири-бирине каршы беттешет жана ошентип алтын медалдын ээси табылат. Азыр ат майдан күйөрмандарга толуп турган учуру баары ушул финалдык оюндан өтө көп нерсени күтөт жана биз албетте Кыргызстан курама командасына ийгилик каалайбыз. Кызматыңыздарда болсо, мен Эркин Абдуллаев жана кесиптешим Адилет Темирланов. Еще раз здравствуйте, уважаемые телезрители. Вот и настал тот момент, тот самый ожидаемый финал по Көкбөрү, в котором схлестнутся сильнейшие команды этого турнира, в частности сборная Узбекистана и сборная Кыргызстана. Наша сборная полностью готова, как отмечали сами тренеры и игроки, они готовы поставить за честь нашей страны и выиграть очередной турнир. И тем самым подарив нам, конечно, незабываемые эмоции. Так что сегодняшняя встреча ничего, будет очень сложно, будет очень эмоционально, будет очень зрелищно. Так что, уважаемые телезрители, просим вас побыстрее к своим телеэкранам поближе подойти, потому что нас ждет незабываемый 3 тайма. Зубодробительная игра, в котором выявится чемпион по Көкбөрү, который проходит в рамках третьих игр кочевников. И Узбекистан начали-то резво прям. Аж удивили, но тем не менее не будем забывать, что наша сборная еще никогда не проигрывала в рамках турнира по Көкбөрү, точнее в рамках игр кочевников, поэтому в очередной раз я надеюсь, наши джигиты докажут, что в Көкбөрү нету сильнее команды, чем наша сборная. Итак, думаю, нужно уже переходить к составам команд после этого же момента. Так, наша сборная пытается закинуть первый салым, так сумеет и здесь наши джигиты совладать, пока что сложно. Так, все-таки сумел здесь он вырваться. И так, первая попытка. Первый салым сейчас под 7 номером Рустам Туналиев на Либидере. Скакун под кличкой Либидер. И первый будет ли салым? Да, так оно и есть, уважаемые телезрители. Счет 1-0. И сборная Кыргызстана начинает свой лидерство. Ну что ж, и довольны болельщики, которые собрались на ипподроме, который находится в Бакту-Дуренту. И мы тоже надеемся, что в концовке встречи наша команда, конечно, добьется победы. Рустам Туналиев ушул жерде эсепти ачты. Чындыгында артынан чапкенедей жабышкан экен. Өзбекстандык чабандес бирок ага карабастан суурулуп чыгып келди дагы. Тайгазанга алгач кулакты салып берди. Акыркы бир 7-8 жылдагы Кыргызстандагы эң мыкты оюнчулардын бири дал ушул Рустам Туналиев деп айтсак болот. 2011-жылдан бери мыкты оюнчу болуп келген. 2015-жылга чейин азыр болсо ошентип Рустам Туналиев ийгилик жаратты жана Рустам бул көчмөндөр оюндарында мыкты оюнчу болгонго негизги талапкерлердин бири. Ошол эле Манас Ниязов жана казакстандык чабандес Курманбек Турганбек менен биргеликте дал ушул Рустам Туналиевден көптү күтсөк болот. Жана ал мезгилде Өзбекстандын чабандеси бул дагы 7-номерде Мирсадык. Азыр Мирсадык чабуулга чыкты эле. Биз азырынча оюнчулар менен сиздерди тааныштыра элекпиз. Жана ошондой эле Токторбек Ажугулов бул негизги калыс. Бүгүнкү беттеште ортодо анын командасы бар, каптал калыстар. Ошолор менен биргеликте дал ушул финалдык таймашты тейлеп атат. Кыргызстан курама командасы 2 жолку дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын чемпиону, 2 жолку жеңүүчүсү. Андыктан Өзбекстанга жеңил болбойт. Алар алгачкы ирет ушул көчмөндөр оюндарынын алкагында алгачкы ирет финалга чыгып атат. Бул дагы өзгөчө көрүнүш жана Кыргызстанда болуп жаткандыктан Өзбекстан болушунча албетте көбүрөөк аракет кылыш керек болот. Ушул чабуулдан кийин гана курам менен тааныштырып баштайт окшойбуз. Өзбекстан өтө жакшы каршылыкты көрсөтүүдө. Азыр бир чабандес аттан кулап түшкөнгө да аргасыз болду. Ордуна башка оюнчу кириши керек. Жана ал мезгилде Кыргызстан 2-чи улакты Тайгазанга салып кетти. Биз болсо 3-чү номердеги биздин мекендешибиз чабандести көрүбүз. Кубаныч Султан уулу бул беттештеги алгачкысы. Биз оюнчулар менен эртерээк тааныштырып алалы, антпесек таптакыр мүмкүнчүлүк болчу да эмес. Жаныкул Умаров 1-катар саны менен Өзбекстандын оюнчусу, ал Балыш деген аргымакты мүнүп жүрөт. Ошондой эле Абит Хайдаров 2-катарда минген аргымагы Кал. Ал эми Ихтиёр Талипов Айсары менен 3-чү.
Шерали Беккулов 4 номерде, Качок деген аргымакты минип жүрөт. Ошондой эле Камалидин Усмонов ал 5 номерде. Анын минген аты Арча Тору. Уяз Худжа Усейнов 6 номерде минген аргымагы Троя. Ошондой эле Мирсадык Миркадыров ал токмок менен Мессини минип жүргөн Избасар Азимов 8 номерде, 9-да Чыгашканы минген Захитжон Букабаев. Жана дагы бир Чагандес Заман Туймабеков бул 10 номерде Шмидт менен. Ошондой эле Аскат Аскаров азыр улак менен жүргөн учуру. Аскат Аскаровдун салымы бул 9-салым. Эгерде жаңылбасам, Аскат Аскаров буга чейин 8 рет улакты тайгазанга салып кетсе керек эле. Ал ушул ооба дал ошондой 9-су Аскат Аскаров, Манас Ниязов жана казакстандык Чавандестен бомбардирден сырткары 3-орунда ээлеп турган дал ушул Аскат Аскаров. Жана ошондой эле Салим Сабиров калды 11 номер менен минген аргымагы первый, аны менен бирге Умит Холтураев 12 номерде. Өзбекстан курама командасы дал ушундай. Эми Кыргызстан курамасынын адилесин тааныштырасың ойлойм. Спасибо, коллега. Итак, давайте ознакомим вас с составом кыргызской сборной. Итак, не дают нам сейчас игроки никак ознакомить с составом. И очередной раз наша правая сборная. Итак, какой салым это? 4-й салым. Под 11 номером Мелиспек Улу Нурджан на лошади Торнадо. 94-го года рождения, молодой игрок, всего лишь 24 года ему, но тем не менее уже не раз доказывал на поле, что он достоин играть с лучшими на лучших конях. Вот так я бы вырезался. И давайте посмотрим еще раз при повторе, как Мелиспек Улу Нурджан закинул. Да, очень высоко закинул, прям, кажется, не почувствовал веса туши. И 8-й свой салым уже оформил на свой личный зачет. Итак, давайте быстренько по составам пройдемся. Под первым номером капитан команды Койгельдиев Марлис на Арбате. Второй Темирбаев Айбек Ахиллес. Третий Зултан Улукваныч Атаман. Майлышбаев Таштемир Алай. Под пятым номером Эрлан Толюбеков Барон. Итак, очередная атака нашей сборной. Анарбек Улусейитбек сейчас пытается уйти. Неплохо это ему удается. И получится ли? И здесь уже вдогонку на помощь бегут к нему. Скачут уже наши игроки. Прикрывают. И здесь никто ему не мешает. Можно и самому запрыгнуть. Да-да-да-да, такие есть. Ну, немножко заминка, но тем не менее. Да-да-да. И заминка была, но тем не менее это не испортило впечатление от забитого салыма. И уже счет 5-0. Уважаемые телезрители, ну что ж, разгром с самых первых минут. Так и должно было быть. Соскучились мы, да и публика соскучилась. Болельщики тоже соскучились по такой агрессивной игре. И давайте ж понаблюдаем. Итак, продолжаем по составам. Рустам Тыналиев, Либедер, 7-й номер. 8-й номер Уланбек Насакеев. На лошади Грозный. Под 9 номером Нурманбет Улу Чувак Аккуш. 10-й, конечно, прославленный Манас Ниязов на лошади Бойко. 11-й Мелиспек Улу Нурджан Торнадо. И 12-й Анарбек Улусейитбек Каракуш. Итак, очередная атака нашей сборной. Так, уже мчится во вес опор Аскат Аскаров. Аскат Аскаров на Тохмоке. Фишка лошади Тохмок. Итак, все зафиксировал, все прекрасно. Никто ему не мешает. И да, 6-й салым. Ну что ж, уважаемые телезрители, болельщики, все, кто следит в прямом эфире посредством телеканала МТ Спорт, хочется задать вопрос, коллега. Вы еще сомневаетесь в силе нашей сборной? Албетте бул оюнга чейин деле эч ким шек санаган эмес. Жана иш жүзүндө дагы дал ошондой болуп атат. Мына Аскат Аскаров ошентип улактардын саны боюнча Манас Ниязов менен тең келди. Аскат Аскаровдо дагы 10 салымы бар, Манас Ниязовдо дагы 10 салымы. Ал эми Манас Ниязовду биз оюн талаасынан көрбөй атабыз, анткени ал алмашууда турат. Анын жардамысыз эле Өзбекстанды мына ушундай ири эсеп айырмачылык менен утуп жаткан учурда эми албетте Манас Ниязов эгерде керек болсо мүмкүн Казакстан менен чыгып калса, мына ушул Манас Ниязовдун чыныгы күчү бул жерде керек болмок. Азыр болсо Рустам Тыналиев ал бүгүнкү беттештеги экинчи улагын салганга жөнөдү. Жана Рустам Тыналиев чындыгында эң таланттуу биздин чабандестерибиздин улакчыларыбыздын бири. Ракурсы карап көргүлө, Тайгазан жана бул ирет албетте өйдө көтөрүп туруп улагты салып кетти. Мына жаш күйөрмандар
Жылдыздуу кыздар бул жерде туруп ордунан туруп Рустам Тыналиевке кол чаап атат. Албетте бул өтө жакшы көркөмдүү көрүнүш. Знаете, коллега, хочется добавить прям всю красоту Кыргызстана мы сейчас увидели. То есть сейчас ведущего действия-то красивый кукбуру, наши сильные джигиты закидывают, и тут же наши красивые крымские девушки. Что еще надо для зрелища? И смотрите, как до краев заполнен ипподром. Конечно, финал все мы ждали, долго ждали, и вот он настал. И мы видим, как, с каким крупным счетом мы сейчас обыгрываем сборную Узбекистана. И знаете, коллега, у меня возникла мысль о том, что сейчас нужно срочно что-то менять в сборной Узбекистана, потому что ничего она не смогла сейчас противопоставить нашим джигитам. Албетте алар биринчи кезекте коргонууга көбүрөөк басым жасаш керек. Азыр алар чабуул тууралуу ойлонгонго таптакыр мүмкүнчүлүк жок. Бирок баары бир биздин оюнчуларды азыр алардын чабуулун токтотуп калуу да мүмкүн эмес. Ошентсе дагы коргонууга көбүрөөк басым жасап, жок дегенде эсеп айырмачылыгын азыраак кылып калганга мүмкүнчүлүгү болот беле. Бирок иш жүзүндө биздин мекендештерге каршылык көрсөтчү эч ким жок. Мына Тайгазанга бир сыйра барып туруп кайрадан артка келе жаткан Манас Ниязов оюнга аралашкан экен. Бойка менен сызып барат жатат. Манас Ниязовдун алгачкы бул оюндагы упайы. Мына Манас Ниязов ушинтип 11-чи салымын салды. Жалпы турнирдеги ушул беттеш жаңы башталарда Манас Ниязовдун буга чейинки бардык салымдарын бир сыйра режиссерлор кайталап өттү. Эми албетте биздин кесиптештер деле матч ТВнын өкүлдөрү болсо дагы дал ушул көкбөрүнүн чыныгы жылдызы, эң популярдуу оюнчусу ким экенин алар албетте жакшы билет. Ошондуктан өзүнүн улагын салып өттү. 11 ирет ал Тайгазанга салымын ишке ашырган. Чындыгында Манас Ниязов көп убакыт өткөргөн жок. Көбүнчөсү башка оюнчулар оюн талаасында болуп атат. Негизинен басым ушул Рустам Тыналиев менен Аскат Аскаровка болуп атканын дагы айтсак болот. Албетте Рустам Тыналиев негизинен бул дал ушул Рустам Тыналиев, Манас Ниязов, Аскат Аскаров үчөөнүн бирөөсү бул 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын мыкты оюнчусу аталса өтө жакшы болот эле. Менин оюмча ушул үчөөсүнүн бирөөсү болушу керек. Анткени биз казакстандыкты канчалык мыкты дегенибиз менен мыкты оюнчу аталуу үчүн жок дегенде финалга чыгыш керек. Мисалы үчүн жакында дүйнө чемпионатында хорватиялык Лука Модрич финалда ойноду, утулду. Бирок мыкты оюнчу аталды. Месси андан 4 жыл мурда ал дагы финалда утулду, бирок мыкты оюнчу аталды. Андыктан 3-чү орунду алган командадан мыкты оюнчу чыгаары кыйын. Бирок кыргыздар айкөл берешендик кылып мүмкүн берип коер. Ошонсу дагы азыр жеке Айбек Темирбаев Ахиллес менен ортодо. Ага каршы өзбекстандык чабандес Умит Холтураев чыкты. 1989-жылы өткөрүлгөн Холтураев. Эми Айбек болсо ага караганда бир топ жашыраак. Айбек Темирбаев 1991-чи. Албетте Айбек эч кандай кечиктирбестен улакты жерден эңип кетти дагы. Айбектин жолунан бир атаандаш чыгып калган. Акырындап сол тарапка өтөйүн десе, ал жака дагы бир Өзбекстан оюнчусу туруп алыптыр. Жана ал учурда ошентип Айбек менен Сейитбек Анарбек уулу менен Айбек Темирбаев экөө чогулуп туруп улакты Тайгазанга салып кетти. Айбектин эсебине жазылыптыр. Ошентип билинбей олтуруп 7 ирет Айбек улакты Тайгазанга салганга жетишип калган. Биздин кайсыл оюнчуну албайлы, баары мыкты. Да, все как на подбор молодцы. Все закинули, если не ошибаюсь, как минимум по 3-4 салымов. Как минимум это больше 3-4. Ну что ж, да, плохи дела сейчас у сборной Узбекистана, но тем не менее хочется отметить их игру вообще по ходу турнира, как они достойно выступали. Ну, конечно, здесь разница в классе чувствуется, прям невооруженным глазом, это видно, это ощущается, потому что, ну, пока что сборная Узбекистана хоть и пытается, но даже не смогла даже как-то приблизиться к нашему Тайгазану. Ну что ж, пожелаем им удачи. Итак, очередная атака нашей сборной. Ну что ж, понаблюдаем. Отличный момент может возникнуть. Под 7 номером сейчас Рустам Тыналиев. И да, уважаемые телезрители, 10-й салым. Это учитывая то, что мы с вами только-только перешагнули порог половины первого тайма. То есть за 13 минут мы уже 10 раз. В среднем мы за минуту 20 секунд закидываем по одному салыму. Если посчитать, это получается, уважаемые телезрители, какую минуту 20 минут? Минута по 5 секунд. За каждую минуту мы закидываем по одному салыму. Это, конечно, бесспорно выглядит отлично. Ну что ж,
отыгрывается сейчас на сборной Узбекистана наша команда. И вот видим, как Рустам Тыналиев покидает поле. Седьмой за весь турнир, седьмой салым сейчас он сделал. Ну что ж, неплохой результат, конечно. И давайте понаблюдаем, что же будет дальше. Конечно, уже интрига с каждой минутой все становится меньше. Интрига как бы пропадает, потому что, ну, видя силу нашей команды, конечно, мы, конечно, верим, что узбекистанская команда тоже сильная, но тем не менее тот призрачная нить надежды, которая сейчас существует в этой игре, она, конечно, тает с каждым разом, потому что 10-0 за 13 минут это уже, конечно, серьезный задел на победу. Экинчи таймда албетте абал бир аз өзгөрөт болушу керек. Анткени биздин чабандестер коноктордун көңүлүн көп оорутпайлы деп бир нече рет мүмкүнчүлүк түзүп бергенге албетте шарт түзөт, бирок биринчи таймда андай болушу мүмкүн эмес. Мүмкүн эми биринчи тайм аяк жагында дал ошентип калбаса, эми Өзбекстан курама командасынын финалга сапар дейбизби, финалга чейинки жолун сиздердин эсиңиздерге салып өтөлү. Алар алгачкы беттешин Башкортостанга каршы өткөрүп, аларды 19-1 эсебинде утуп алган. Мына ошондо Өзбекстан өзүнүн күчүн көрсөткөн эле, албетте. Я прекрасно помню эту игру, кстати. Экөөбүз чогуу баяндаган болчубуз, да, по-моему, если не ошибаюсь. Мына ошондо Өзбекстан менен Башкортостан беттешип 19-1 эсебинде утуп алган. Өзбекстан негизинен Д тайпасында жайгашып, андан кийинки оюнун алар Францияга каршы өткөрдү. 5 сентябрь күнү Францияны дагы аларга дагы 19 улак салды, Башкортостанга да 19, Францияга дагы 19. Бирок француздар 6 ирет ийгилик жараткан, андан деле Өзбекстандықтар өздөрү кичине айкөлдүк кылган болчу. Ошентип эки оюнду өткөргөндөн кийин эң татаал жана жооптуу татыктуу таймашты Өзбекстан кечээ күнү Казакстанга каршы өткөргөнүн баса белгилеш керек. Мына ошондо Казакстан курама командасын 5-3 менен утуп атып, андан кийин казактар 5-4кө чейин эсепти жеткирди, бирок ушул 5-улакты таптакыр сала албай коюшту дагы. Өзбекстан татыктуу түрдө финалга чыгып, мына Кыргызстан менен ойноо мүмкүнчүлүгүнө ээ болуп отурат. Кыргызстан менен ойноо бул өзүнчө сыймык. Дүйнөдөгү кайсы көпкөрү командасы болбосун, мисалы үчүн бул жакта Франция курама командасы Кыргызстан менен ойнобой калды. Ошол эле Америка командасы ойнобой калды Кыргызстан менен бул дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына. Алар ушунчалык ыраазы болмок, биз Кыргызстан менен ойнодук деп. Иш жүзүндө андай бакыт баарына буйруп берген жок. Анткени Кыргызстан Монголия менен ойноду. Андан кийин Москва курама командасы менен. Ошол эки гана командада мүмкүнчүлүк болгон. Эсеп сандары 10-0 болсо, азыр 11-си иш жүзүнө ашчудай болуп турат. Ишенимдүү тайгазанды көздөй бара жаткан биздин мекендешибиз ушул жерде мына Нуржан Мелисбек уулу торнадо менен келип, чындыгында мына ушул торнадо жанагы өзүнүн түз маанисиндегидей өзгөчө келди дагы. Бирок кулакты тайгазанга сала албай калды. Ылдамдык өтө жогору болчу. Эң мага жакканы атаандаш ким экенине карабастан, Кыргызстан эч кандай темпти түшүрбөстөн динамикалуу, ылдам, ушундай өзгөчө сонун оюнду бизге сунуштоодо. Да, так оно и есть, потому что все соскучились по игре нашей сборной. Давно мы не видели, учитывая тот факт, что игры проходят на протяжении уже 3-4 дней. Поэтому давайте понаблюдаем, насладимся этим моментом. И в ближайшее время на кыргызской земле наша сборная уже как минимум 4 года не сыграет, потому что следующие игры кочевников состоятся в 2020 году в Турции, а потом уже в Азербайджане. Итак, 11-й салым. В исполнении нашей команды Манас Ниязов, бессменный лидер, одна из отечественных звезд Кокбуру. Манас Ниязов закинул сейчас 11-й салым. Ну что ж, отличный задел. Отличная, я бы даже не сказал бы начало, отличная концовка первого тайма, честно говоря. И я думаю уже ко второму тайму, а это повтор уже, ох, как ударился-то, Мелисбекулу Нуржан. Надеюсь, он не пострадал, потому что было видно, что он, по инерции он прям уперся, об Тайгазан ударился сильно. Ат эртерээк токтоп да, рано вот остановился, и из-за этого его немножко выкинуло из седла. Манас Ниязов 12-й салым сейчас записал на свой счет, и видим, что так спокойненько, на классе, динамично, как мой отметил коллега, чисто в темпе, в ритме. Как бы не видно вот суеты, каких-то эмоций. Все как будто, ну, как машина, я бы сказал. Это наша кыргызская машина, наша команда по Кокбуру.
Очень уверенно смотрятся наши игроки. И, конечно, хочется также ради справедливости отметить и игру Узбекистана. Она тоже сейчас пытается навязать борьбу, но вот пока что ей не удается. Итак, буквально 1,5 минуты осталось до конца первого тайма. И будем ждать результатов. Сможем ли еще раз закинуть, еще раз огорчить соперников. Ну что ж, хочется отметить, что Асхат Аскаров является одним из лучших игроков по Кокбуру в Кыргызстане. Также Рустам Туналиев, также Манас Ниязов. И эти игроки, конечно, являются бессменными лидерами. Ну, и не будем забывать, что у нас подрастает очень сильное молодое поколение. Вообще, сейчас Кокбуру, он молодеет. Итак, очередная атака. И что у нас тут? Кого ждем? 12-й Салем в исполнении игрока под 6-м номером Аската Аскарова, о котором я сейчас буквально несколько секунд говорил. Салып туруп, колун кое бербей кайра чыгарып атпай. Ну, Бул эми өзбекстандыктарды кыйнабай, жанагы ортого улакты алып барып берейин деп таштап кетти. И, знаете, чисто по-джентльменски он сейчас поступил. И вообще в Кокбуру мы часто видим жест джентльменства, жест благородства. Хочется вспомнить ту игру Узбекистана и США, когда вот узбекистанцы сами помогали американцам, помогали, подсекали тушу, да, помогали закинуть. И это, знаете, очень отрадно видеть такое, потому что игра игрой, но дружбы никто не отменял. Я думаю, наши джигиты тоже, наши игроки тоже благородство покажут в дальнейшем. Поэтому хочется это увидеть. Все, уважаемые телезрители, закончился первый тайм. Счет 12-0. Разгромный счет пока что. Ну, так оно и должно было быть, честно говоря. Никто, я думаю, не удивлен. Никакой сенсации мы не увидели. Но, тем не менее, игра очень красивая, зрелищная, такая быстрая, в темпе такая, динамичная. И хочется отметить, что мы все в ожидании быстрейшего начала второго тайма, потому что нас ждет увлекательнейшее продолжение этого противостояния. Далеко от своих телекранов не отходим. Для вас все это время работает дуэт комментаторов. Я, Адрет Тимирланов, мой коллега Иркин Абдуллаев. Через некоторое время мы с вами снова встретимся в прямом эфире посредством телеканала НТС Спорт. 10 мүнөттөн кийин экинчи таймда жолугабыз.
Ислам құрама командасы, Өзбекстан құрама командасы. Ойын даласына шақырамыз. The break is over. We are going to start the second period of the game, which is final game of over in the third Roman Norman Games. Урматтуу мекендештер, ошентип Кыргызстан жана Өзбекстан курама командасынын ортосундагы экинчи тайм башталды. Эсеп сандары 2-0, 12-0 кечиресиздер. Кыргызстан курама командасы албетте ишенимдүү түрдө алды да, ал эми Өзбекстан оюнчусу азыр мына улакты алып бара жаткан учурда бул Заман Туймабеков ошентип улакка толук ээлик кыла албай жерге кулап түшкөнгө аргасыз болду. Экинчи таймдагы алгачкы жекеме-жеке орун алмакчы, ой карап көрүңүздөр, аттын буту менен тээп улакты так ортого тыштап кетти Өзбекстандын оюнчусу. Жана жекеме-жеке бул жерде Кыргызстан курама командасынан Ахилес менен Айбек Темирбаев жана ошол учурда Өзбекстандан Ихтиёр Талипов чыкты. Айсары менен Айсары албетте кандайдыр бир өзгөчө көрүнүштү Ахилеске тартуулай алган жок. Манас Ниязов буга чейин анын 12 улагы бар. Ал эми азыр болсо Тайгазандан
адашып калды. Андыктан жетагыраагы ушул жака келип улакты бир сыйра жөндөп алууну туура көрдү. Бойка менен сызып бара жатат Манас Ниязов. Кыргызстан курама командасындагы мыкты бомбардир. Мына эч кайсы өзбекстандык чабуулчу жетип келе албайт. Жана Манас Ниязов аттан түшүп калса дагы бирок улакты тайгазанга салып кетти. Жана эсеп 13-0-гө айланды. Өзбекстандыктар жада калса бир ирет дагы улакты салганга мүмкүнчүлүгү болбой жатат. Бойка өтө күлүк аттардын бири, жана тайгазанга дагы өтө жакшы келип токтоп берген. Ушунчалык сонун үйрөнгөн аргымак. Андыктан Манас Ниязов менен Бойканы экөөсүн эки бөлөк элестетүү өтө кыйын. Азырынча бомбардирлердин арасында ошол Курманбек Турганбек гана ал 30дан көп упай менен биринчи орунда дагы. Ал эми бул жакта Манас Ниязов экинчи орунда ээлеп турат. Эсеп 13-0. Эсиңиздерге салып өтөлү, бул 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарындагы финалдык беттеш көпкөрүү боюнча. Жана НТ Спорт каналы сиздердин назарыңыздарга бул оюнду түз эфирде көрсөтүп жаткан учуру. Биз Адилет Темирланов экөөбүз сиздерге ошол жерден кызмат кылып жаткан мезгилибиз. Өзбекстан ошентип алгачкы упайын салып калганга аракет жасады. Эмнегедир ой азамат өзүнүн өнөктөшүнөн улакты тартып алып туруп кайрадан тайгазанга салып кеткен. Бул Камалидин Усмонов. Арча торуну минип жүрөт. Камалидин Усмонов өзүнүн өнөктөшүнөн улакты тартып алды дагы тайгазанга салып кетти. Кайталоодон байкап көрөлү. Карап көрүңүздөр, алгач жетелеп келди, салган учурда өнөктөшүнүн абалы начарлап кеткенин толук түшүнгөн экен. Ошондуктан ал улакты өзүнө ишенимдүү алып туруп, андан кийин эсепти 13-1-ге айлантты. Бир аз болсо эле эсеп сандарын кыскартты. Албетте Кыргызстан курама командасы кааласа бул жерден эч кандай мүмкүнчүлүктү өзбекстандыктарга бермек эмес. Азыр дагы бир чабандес Избасар Азимов. Бул Өзбекстан курамасындагы эң улакты көп салган оюнчулардын бири. Избасар Азимов азыр дагы бир улак салат сыяктуу. Анткени Кыргызстан курама командасы Адилетина буга чейин биз айтып аттык эле. Экинчи таймда бир аз абал өзгөрөт болушу керек деп. Дал ошондой көрүнүш бул жерде орун алып атат. Да, так и есть, изменения есть. Сумели здесь закинуть уже во второй раз. Азимов Избасар на лошади Месси закинул вторую тушу, второй раз, второй салым. Ну что ж, счет у нас изменился в позитивную сторону для Узбекистана. Но, тем не менее, не будем забывать, еще очень много салымов отделяет Узбекистан, чтобы догнать нашу сборную. Так что, конечно, прозвучит как-то высокопарно, возможно, но, тем не менее, наша команда немножко подсела во втором тайме. Пока что, в отличие от первого тайма, мы здесь видим, что наша сборная более-менее немножко стала как-то более-менее, так сказать, играть поспокойнее. Да, это наблюдается, это видно, но тем не менее идет напряженная борьба. Так, Узбекистан завладела инициативой. Так, получится ли здесь сейчас им закинуть третий салым? Так, с туши идет игрок под третьим номером, если не ошибаюсь, Ихтиор Талипов. Да, так оно и есть, Ихтиор Талипов. И здесь можно совместно закинуть. Есть разворот и как бы да. 13-3. 10 салымов отделяет, но тем не менее нащупали игру узбекистанцы. Ну что ж, отлично, интрига появляется с каждым разом. Усиливается игра. И это, знаете, не знаю, как у болельщиков, какие ощущения, но лично мое мнение, этого не хватало, честно говоря. Бул албетте мындай шарттуу түрдө деп айтсак болот, анткени Кыргызстан курама командасы өздөрү мүмкүнчүлүктү издеп Да, как бы не высокопарно это не звучало, но тем не менее они закидывают, потому что наша команда позволяет. Но тем не менее, стоит отметить мастерскую игру Узбекистана. Вообще, Кукбуру теперь, как отмечает сам глава Федерации Кукбуру Узбекистана, теперь сейчас многие стали обращать внимание на Кукбуру после выхода сборной Узбекистана в финал, поэтому дела с популяризацией этого вида спорта в Узбекистане теперь будут обстоять еще лучше. Это хорошо. Итак, очередная атака нашей команды. Ох, как брутально-то закинул, а? Чисто по-кыргызски сейчас закинул Миспек Улу Нурджан. Немножко не дотянул, чтобы запрыгнуть самому в тайказан, но тем не менее бросок-то был красивым. Я прям чувствую, я прям предвижу, как после этого матча
YouTube будет заполнен хайлайтами этого матча, как наши будут по интернету гулять нарезки с закидыванием салымов. И видим, как... Давайте еще раз рассмотрим в повторе. Анарбек Улусейитбек грамотно закинул. Неужели травма? Нуржан Мелисбек Точнее, Мелисбек Нуржан, да. Ушул жерде чындыгында Ударился. тайгазанга кагылып алды. Андыктан биз мекендешибизге ден соолук каалайлы, өтө жогорку ылдамдык менен келген болчу. Ат бир аз эртерээк токтогондой таасир калтырдаган, ошондуктан тайгазанга жеткенче. Помните эпизод предыдущий, тоже Мелисбек Нуржан тоже пытался сам запрыгнуть, и тоже лошадь резко остановилась где-то за метр до Тайказана, и он тоже слетел с седла. Вот, и эта ситуация повторилась, но здесь уже более-менее, кажется, жестко ударился Мелисбек Нуржан. Анын аргымагы торнадо ушул тайгазанга өтө жакын жолобой жатат да. Мисалы үчүн бойканы карап көрсөңүздөр, Асхат Аскаров минип жүргөн аргымактар, ошол эле Рустам Тыналиев, либидер, алар барып түйүнө чейин такалып барып токтоп атат да. Ал эми торнадо бир аз эртерээк болууда. Ал мезгилде өзбекстандык Чавандес өзгөчөлөнгөнгө жетишти. Бул Өзбекстандын оюнчусу Умит аттуу Чавандес ийгилик жаратты. Андыктан эсеп сандары бул жерде бир аз кыскаргандай көрүнгөнүндө бизге мына тез жардам кызматкерлерин көрсөтүп атат. Ал албетте ошол биздин мекендешибиз буга чейин жаратылып калган Нуржан тууралуу. Манас Ниязов жалгыз келе жатат. Ага тоскоолдук кылган эч ким жок. Тайгазандын аркы бетине улакты уруп туруп андан кийин түшүрүп атат да. Мына чет элдик күйөрман кыздардын дагы бир маанайын көтөрүп өттү. Манас Ниязов 14-чү улагын салды. Эмнегедир Ниязовдун жүзүндө бир аз ушундай муңаюу бар. Анткени ушинтип Казакстандын тайгазанына салсам эмне эле дегендей бир ой бар сыяктуу да. Возможно, очень хладнокровен сегодня Манас Ниязов и очень спокоен, уверен. Но это понятно, но тем не менее, как бы вот на его лице я не увидел, чтобы дрогнула хоть одна мускула. Он очень спокоен. И это спокойствие, знаете, чувствуете не только у Манаса Нияза, а в целом в команде в нашей. То есть вот эта уверенность в своих силах, она, конечно, очень хорошо чувствуется. Итак, кто же сможет здесь забрать тушу козла? Интересно, так, наша сборная в атаке. Итак, очередная атака нашей команды. И, возможно, мы сейчас увидим 16-й салым. Да, так оно и есть. Асхат Аскаров на лошади по кличке Токмок закинул 16-й салым. 12 всего салымов он в этом турнире сумел закинуть. И видим, как он отлично действует. В этой суматохе он сумел вырвать тушу козла, приподнять, зафиксировать и спокойненько, осмотревшись, спокойненько закинул. Ну что ж. Ушул Асхат Аскаров менен Манас Ниязов экөөнүн жаш курагы бирдей. Экөө тең 25 жашта, азыр күчкө толуп турган учуру. Экөө тең достукта өтө көп ойноп жүргөн оюнчулар. Бул жерде Манас Ниязов 1989 таң калыштуу. Манас Ниязов бир топ эле жашы улуу экен, кечиресиздер. Чындыгында ошол Асхат Аскаров, андан сырткары буга тең туш оюнчулар бар. Бул Нуржан Мелисбек уулу, жаңы эле бир аз жаратылып калган Сейитбек Анарбек уулу 1992-жылы төрөлгөн. Ошондой эле Чубак Нурмамбет уулу бар, бирок ал азырынча көп биздин көзүбүзгө илинген жок. Буга чейинки оюндарда өзүн өтө жакшы жагынан көрсөтүп атты. Ерлан Төлөбеков болсо, ал ушул финалга чейинки оюндарда ал дагы көп оюн өткөрдү, бирок бир нече ирет айып жазамамысына байланып калганчылар болгон. Азыр болсо кайрадан кезектеги чабуул башталды. Улан Насакеев бул дагы биздин эң таланттуу улакчыларыбыздын бири. Грозный менен бара жатат, улакты колго алды дагы. По баскетбольному закинул он здесь. Одной рукой, кажется, закинул. Ай-яй-яй. Вот такая вот сила нашей команды. Уланбек Насакеев. Второй салым. И первый за сегодняшний матч. Давайте еще раз при повторе рассмотрим. Мне кажется, он закинул одной рукой. Или все-таки двумя руками. Сейчас мы подробненько все рассмотрим. Так, правой рукой он взял. Да, все-таки помог, но тем не менее. Как он легко швырнул-то, в Тайказан. Как будто мячик. 2,5-3 метрге жакын аралыктан ыргытып кетти. Бул ушул капталдап бара жатып, жогорку ылдамдыкта бара жатып өткөрүп кетти. Албетте оңой эмес. Мындай чабуулду саналуу эле
оюнчулар кыла алат. Мына ошолордун катарын дал ушул Улан Насакеев ээлеп турат. Жөн жерден аны Кыргызстандагы негизи көкбөрү дүйнөсүндөгү эң таланттуу оюнчулардын, эң карылуу, күчтүү оюнчулардын бири деп эсептебейт. Өзүнүн жашы деле мына бир топко барып калды. Азыр 31 жашта ушул Улан Насакеев акыркы 10 жылдыктагы эң популярдуу жана эң мыкты оюнчулардын бири деп айтсак болот. Өзбекстан чабуулга чыкты. Эми Өзбекстан албетте улакты бир ирет тайгазанга салып койсо, дагы бир ирет эч кандай аша чапкандык болбойт. Ошол эле 7-чи номердеги Мирсадык Миркадыров, минген аты Токмок. Мирсадык Миркадыров атын оозун эртерээк бурушу керек болот. Өнөктөшүнө өтөр керек болду экен, же өзү эле жөнөйбү? Жок, өзү эле жөнөдү. Жана менин оюмча көп деле каршылык көрсөтпөйт. Аскат Аскаров алысыраак туруп берди. Калп эле деп. Чындыгында бирок ачыгын айтканда калп эле да, колун сунуп койду. Аскат Аскаров 17-5 эсеп саны мына Мирсадык Миркадыров. Алгачкы упай таң калыштуу. Мага менин оюмча Мирсадык Миркадыров буга чейин улактар салып аткан, бирок негизинен табыштамада Мирсадык Миркадыров эмес, ал жакта Бабур Ахатов деп жазылып калган болчу. Ошол андыктан менин оюмча режиссерлор бул жерде адашты. Анткени Мирсадык Миркадыров буга чейинки оюндарда бир нече ирет улакты тайгазанга сала алган. Эми бизге расмий протокол керек болот, бирок уюштуруучулар деле өздөрүн деле баш айланып калды болушу керек. Ал негизги маселе эмес, эң башкысы Манас Ниязов. Вот это кульбит! Что за акробатический трюк мы сейчас увидели? Он сделал это преднамеренно или это случайно? Все это спонтанно получилось. Давайте, я требую повтора, уважаемые режиссеры. Итак, Манас Ниязов схватил тушу и так понесся во весь опор. И близко вплотную приблизившись, ох, да, и лошадь его подкинула. Где можно такое увидеть? Ай-яй-яй-яй. Что за кадры, уважаемые телезрители? Вот так вот происходит финал. Наверное, иностранцы в неком недоумении, в шоке, в удивлении, потому что, ну, такой нигде не увидишь. 4 жылдан бери Бойка менен чогуу жүрөт. Бул ушунчалык Бойка экөө бири-бирин түшүнөт. Болгону Бойка сүйлөй албайт, бирок Манастын сөздөрүн Бойка толугу менен угат десек болот. Булар сөз менен эмес, мына ушундай кыймыл аракет менен, сезим менен бири-бирин түшүнгөн. Ушул ат адамдын канаты деп кое турган болсок, эң жакшы үлгү ушул Бойка менен Манас болуп берет десек болот. Сен айткандай, мына ат дагы кадимкидей ошентип тоңкочук атып кеткенине мүмкүнчүлүк түзүп берди дагы. Бир айланып тегерен турулакты тайгазанга салып кетти. Жана калыс болсо кайрадан ышкырыгын экинчи ирет жаңыртты. Анткени калыстын уруксатысыз оюнду баштаган болбойт. Айрыкча көкбөрүдө эреже өтө так сакталышы керек. Антпесе болуп көрбөгөндөй бул жерде чоң ылдамдык бар, жаратылып калуу коркунучу өтө көп. Азыр болсо улак менен жүргөн бул Сейитбек Анарбек уулу, эң таланттуу оюнчулардын бири. Таластын ынтымак командасында ойногон оюнчу Сейитбек Анарбек уулу. Бул эң ушул жана келишимде эң кымбат дал ушул Сейитбек Анарбек уулу болчу. Жада калса, бул албетте азыркы маалымат эмес. Буга чейинки сезондо, мисалы үчүн Сейитбек Анарбек уулу бир сезонго $15,000 ынтымак менен келишим түзгөн болчу. Ал эми достукта Манас Ниязов ошол убакта $10,000 алчу. Один из самых дорогих игроков ынтымака, да. И как он тоже здесь подпрыгнул прям. И как быстро вскочил-то на лошадь. Бул эми жанагы ошол клубтагы келишим ушунда. Андан сырткары булар көптөгөн той улактарда, жер улактарда ойношот. Андыктан көптөгөн автоунааларды утушат, мындай акчалай сыйлыктарды ошентип туруп, бул азыр көкбөрүнүн мыкты оюнчулары сезонуна көп эле киреше табат. Андыктан бул Кыргызстанда эң көп ушундай көп киреше тапкан спортчулар десе, бул бизде футбол ойногондор эмес, бизде баскетбол, волейбол же башка бир спорттун түрүндөгүлөр эмес, жада калса олимпиадада ийгилик жараткан оюнчулар деле мынчалык көп киреше таба бербейт. Ал эми көкбөрүдөгүлөрдө бул жагынан таптакыр маселе жок. Манас Ниязов бул ирет дагы аш өтө жок. Бул ирет жөн гана жөнөкөйлүккө салып, улакты тайгазанга акырын түшүрүп койду. Бизге мына таасирдүү кишилерди дагы бул жакта көрсөтүп атат. Манас Ниязовго жакын кишилерди. Манас Ниязов 16-чы упайын тайгазанга салып кетти. Азыркысы эмес, бирок буга чейинкиси өтө кооз чыккан болчу. Бойка менен биргеликте. Бойка ушундай бир силкинип, андан кийин Манас Ниязов бир айланып туруп улак менен тайгазанга түшкөн. Эми ушул дүйнөлүк
желелерде эми Манас Ниязовдун дал ушул улакты тайгазанга салганы өзүнчө бир интернет тармагын бир көркүнө чыгарат деп айтсак болот. Улак ортодо бир учурда эки Өзбекстандын оюнчусу улакты тартып кетти эле. Ортосунда экөөнө тең буйрбады дагы Аскат Аскаровго улактында буйруп калды. Аскат Аскаров жогорку ылдамдык менен келе жатат. Жолунан эки өзбекстандык оюнчу тороп чыккандыктан мына экинчи дем менен барууну туура көрдү. Күйөрмандардын колдоосун угуп көрөлү. Азыр бир аз басаңда айтышты, жанагы Аскат Аскаров биринчи тайгазанга жакындап келе жатканда ушунчалык бир өзгөчө атмосфераны түзүп атты эле. Так, продолжается игра. Да, вот полностью с вами согласен, солидарен, коллега. Очень оживленно сейчас встречает каждую атаку болельщиков, которые собрались на ипподроме. И мы видим, как игрок под 12 номером Анарбек Улусейбек, молодой и самый дорогой игрок в составе Таласского Ынтымака, сейчас завладел тушей козла и теперь сейчас, наверное, без проблем закинет. Ну что ж, совместно ли закинет или все-таки один? Нет, передают пас, через пас играют. Ну, конечно, торопиться некуда, счет 25-20. По сути, мы можем уже констатировать тот факт, что уже золотые медали почти у нас. Итак, Рустам Тыналиев. Да. Рустам Тыналиев мына дагы бир эң таланттуу оюнчуларыбыздын бири. Анын Рустам Тыналиевдин дээрлик алсыз жагы жок. Улакты эңген жагынан жана улакты тайгазанга салуу жагынан, күчү, карылуулугу жагынан дагы эч кимди астыга салбаган чабандестердин бири. Мына бир силккенде эби келбей калды эле, андан кийин колу менен түртүп болсо да улакты тайгазанга салып кетти Рустам Тыналиев. Мына бул оюндагы 4-чү ийгилиги. Дал ушул Рустам Тыналиев мыкты оюнчу аталганга Манас Ниязов, Аскат Аскаров менен биргеликте албетте негизги талапкер деп айтсак болот. Негизинен мына ушул улуттук курама командага достук, ынтымак, Оштун достук, Таластын ынтымак жана Чүйдүн аю биримдик командаларынан терилип келген чабандестер түзүп турат улуттук курама команданы. Жана алар көпчүлүгү өздөрү менен кошо аттары менен келген. Мисалы үчүн Манас Ниязов бойка менен, бирок ошол эле Айбек Темирбаев мисалы үчүн Ахиллеске минип жүрөт. Ал дагы ошол атайын Ош облусунан келген чабандес. Жекеме-жеке, бирок бүгүнкү беттеште жекеме-жекенин көп деле мааниси болгон жок. Себеби жекеме-жеке өтө аз болуп атат. Көбүнчөсү жалаң ылдамдык, жогорку темп кармалып, аттар дагы бир черин жазып жаткан сыяктуу. Да, так и кажется, потому что с каждым моментом, с каждым эпизодом все ясно прорисовывается вообще рисунок игры. Вот какая ожесточенная борьба здесь. Вот Казана прям все смешалось. Кони, лошади, люди и туша. Ай-яй-яй. Аты кулап калса да тартышып атат. Да. Ой-ой-ой. Да-да-да. Надеюсь, травму никто не получил. Очень сложная борьба была здесь. Мына ушундай дымак болушу керек. Казакстанда ушул көрүнгөн жок да. Мына өзбектер утулуп атса дагы аягына чейин турушуп атат. Борются до конца. Здесь видим, как ударился игрок по вторым номерам Айбек Темирбаев. Но тем не менее продолжил борьбу. И видим, как узбекистанский игрок тоже, хотя у него лошадь уже как бы на земле упала, но тем не менее борьба продолжается. Жерде тартышканга да даяр да. Да. Ушундай көзү жанып турса, мына оюн дегенде бул түздөн түз көрүүчүлөргө дагы берилет. Көрүүчүлөр дагы ушул оюнга аралашып аткандай өздөрүнө сезим келет да. Мына ошондуктан Өзбекстан курама командасын чындыгында азыр мактагым келип атат. Утулуп атканы белгилүү, ошентсе дагы биздин мекендештерге ушундай жакшы оюнун көрсөткөнгө шарт түзүп берип, колдон келишинче алар менен тирешип атканын айтсак болот. Ал мезгилде ошентип мына экинчи таймдагы соңуна келип калды. Уламдан көз ачып жумганча эле убакыт өтүп калат. Биринчи тайм деле ушинтип өтүп кетти эле. Экинчи бөлүк дагы дал ушундай аяктады. Эсеп 21-5. Азыр 10 мүнөттүк тыныгуу. Андан кийин НТ спорт каналында түз эфирде сиздер менен 3-чү таймда жолугабыз.
Өзбекстан командасы елімізде қорғалып Нормально, без настрой? Без настрой нормально. Суйдалар, қарма қол, айтты, қармат. Қармала, не суйды, не суйды, бля. Қармала, блядь, аттардың. Мына урматтуу мекендештер, көкбөрү күйөрмандары ошентип дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарындагы эң кызыктуу спорттун түрү болгон көкбөрү боюнча финалдык беттештин жыйынтыктоочу 3-чү бөлүгү башталуу алдында турат. Албетте эсеп сандары бир топ чоң болуп кетти, эсеп айырма, андыктан Кыргызстан курама командасы мындай темп менен албетте алтын медальга өтө жакын калды деп айтсак болот. Жашыл кийимчендер мына Өзбекстан жана кызыл кийим менен Кыргызстан курама командасы мына 21-5 эсеби буга чейинки 2-20 мүнөттүктө болгон болсо, азыр эми эсеп сандары албетте дагы өзгөрөт. Анткени чүдөгенде эле биздин мекендештер чабуулга жөнөдү. Аскат Аскаров 2017 жылкы эң мыкты эңгич наамынын ээси. Чындыгында Аскат Аскаров ушул улактын жанынан аты менен өтүп кетти дегенче ал улакты алып кеткен болот, эңип кеткен болот. Бул жагынан албетте Аскат Аскаровка тең келчү оюнчулар дээрлик жокко эсе. Рустам Тыналиев улак менен келе жатат. Аскат Аскаров ага улакты өткөрүп берди. Рустам Тыналиев тайгазанга жакын келип туруп бир сыйра айланат сыяктуу. Анткени артынан бир атаандашы ээрчип алды эле. Сол кол менен акырын улакты тайгазанга салып кетти. Ошентип мына Адлет бир нече күнгө созулган көчмөндөр оюндары деле аны менен кошо көкбөрү дагы соңуна жакындап келе жатат. Биз бул күндөрдү өмүр бою эстен чыгарбайт болушубуз керек. Кийинки көчмөндөр оюндары Түркияда болот. Бул тууралуу албетте мына ушул ачылуу аземинде белгилүү болгон. Ошентип азыр эң бир бактылуу көзөрмөндөрдү өткөрүп атат болушубуз керек. Күйөрмандар менен чогуу, оюнчулар менен чогуу. Однозначно, да, конечно, потому что все-таки Всемирные игры кочевников — это, конечно, огромное событие не только для нашей страны, для всего региона, для всех тюркоязычных стран и для стран ближнего и дальнего зарубежья, потому что этот уникальный культурный и спортивный турнир, конечно, привлекает огромное количество внимания, и с интересом многие страны наблюдают. И в данное время третьи Всемирные игры кочевников вошли в топ-3 самых ярких событий этого месяца. Поэтому по всему миру, то есть мировое сообщество по достоинству оценивает организацию и вообще саму идею проведения таких игр. И, конечно, нам, конечно, не будет хватать Көкбөрү, именно игр Көкбөрү в рамках игр кочевников, потому что через 2 года пройдут игры в Турции, а потом в Азербайджане в 2022 году. Поэтому на целых 4 года нас покидают игры кочевников. Но, тем не менее, я уверен, что, хотя и игры будут проводиться в других странах, я уверен в том, что наши спортсмены достойно выступят на этих играх. И, конечно же, мы, наверное, скорее всего, займем первое общекомандное место по медалям. Я на это очень надеюсь и верю в это. И давайте же с каждой секундой мы близимся к концу, но тем не менее завтра состоится церемония закрытия игр. И давайте же наслаждаться каждым моментом, каждой секундой этих игр. Итак, очень активная борьба. Дележка туши, я бы сказал, идет сейчас активным образом. И сейчас пока непонятно, неясно, кто же все-таки добьется успеха. Все-таки здесь уже Рустам Тыналиев и свистит свисток. Да-да-да. Было нарушение правил, конечно, здесь. Сейчас при повторе мы с вами снова отметим этот момент. Да. Ну что ж, давайте же понаблюдаем. Что же все-таки случилось?
уважаемые телезрители. Честно говоря, в общей суматохе было трудно разглядеть. Асқат Асқаров ережені бұзды. Да, вот кажется. И удаление на 2 минуты, кажется. Анткени қалыс мына Асқат сен кет деп Да. айтып отқаны буга чейин угулду эле. Дал ушул Асқат Асқаров мына капталдан келип чындыгында өтө катуу кагып кеткен экен. Албетте атайлаган жок, эми бул жерде ошондуктан Асқат Асқаров мына 2 мүнөткө оюндан четтетилди. Эми Өзбекстан эсеп сандарын бир аз болсо да кыскартууга аракет жасаш керек. Буга чейин эле 7 номердеги оюнчусу Мирсадык Миркадыров ал бир ирет улакты тайгазанга салып алды эле. Азыр жекме-жекеден тегерекченин ичинен улак сыртка чыкты. Захитжон Букабаев улакты өзүндө алып жүргөн мезгили, ошентип ири чоң турнирлердин баарына бүгүн аягына чыгып атат. Ал эми эртең кечки саат 8-де дал ушул ат майданда жаулуу аземи орун алмакчы. Жана ошондой эле андан сырткары азыр Өзбекстан бул чабуулун көрүп алалы дагы. Андан кийин сөзүбүздү улайбыз. Кош такым менен. Жок, бул жөн гана улакты эртерээк ошол ордуна алып барып коеюн деген экен. Антпесе каршылык көрсөтүп улак тайгазанга түшкөнчө көтөрүп кетейин деген ою жок болчу. Асқат кошулса болот, эреже тууралуу демек айтып өтөлү. Бул жагы түшүнүктүү. Мына себеби бир оюнчуга аз болгон мезгилде Кыргызстан курама командасы Өзбекстан бир салымды ишке ашырды. Мына ошондуктан Асқат Асқаров жанагы берилген 2 мүнөттү аягына чыгарбай эле кайрадан оюнга кошулуп кетет. Себеби Өзбекстан бир улакты тайгазанга салды. Мына ушундай эреже көкбөрүдө бар, жана бир нече башка спорттун түрлөрүндө бар. Ал мезгилде Манас Ниязов кайрадан ийгиликтүү. Манас Ниязов уламдан улам өзүнүн жеке рекордун жаңылап атат десек болот. 17 ирет улакты тайгазанга салды. Эми калган 15 мүнөт ичинде дагы 3 ирет салып койсо, анда бир 20га жетип калат эле. Ошентип мына эртеңки күндөгү оюндарды эсиңиздерге салып өтөлү. Бүгүн көп ири спорттун түрлөрү боюнча баары финалдык бөлүгүнө келип жетти дагы. Эртең бир гана ушул улуу көчмөндөрдүн күрөшү орун алат. Бул атайын ушул көчмөндөргө гана тиешелүү күрөш болуп калмакчы. Бул жакта баары таптакыр башкача. Чыныгы кайсыл бир спорттун түрүнө, мисалы үчүн кыргыз күрөшү, пахлавани, казак күрөшү, көрөш, алыш, ошентип олтурбастан же болбосо кураж деп ушулардын баарынан бириктирип мына бир көчмөндөрдүн улуу күрөшүн ойнотушат. Мына ал эртең болот. Андан сырткары эртең интеллектуалдык оюндардын дагы финалдык оюндары, байгелүү орундары үчүн ат салышуулар болот. Тогуз коргоол, мангала, ошондой эле аварий боюнча ал ден соолукту чыңдоо борборунда, ушул ат майданынын жанындагы спорттук комплексте орун алмакчы. Мына ушул эки интеллектуалдык оюндар жана ошондой эле улуу көчмөндөрдүн күрөшү бар дагы. Андан сырткары жаулуу аземи. Ага чейинки бардык окуялар аягына чыгып калды. Башка нерселердин баарын аягына чыгартырбыз. Кыргызстан курама командасы албетте кечээкү оюндун жыйынтыгы боюнча бүгүн эртең менен саат 10:00 эле бир 30 алтын медали бар болчу. Ошондуктан Кыргызстан курама командасы ишенимдүү. Жалпы жыйынтык боюнча биринчи орунда бара жаткан, экинчиде Россия, үчүнчүдө Казакстан болчу. Бүгүнкү оюндардагы өзгөрүүлөр кандай болот? Албетте ал тууралуу эртеңки оюндарда силерге маалымат беребиз. Рустам Тыналиев кезектеги чабуулуна келе жатат. Анын жолу ачык жана Рустам Тыналиев ошентип дагы бир ийгиликтүү жүрүшүн ишке ашырды. Ошондой эле көкбөрү боюнча буга чейинки орундардагы аныкталганын эсиңиздерге салсак болот. Ошентип буга чейинки демек 3-чү орун белгилүү. Анткени 3-чү орунду Казакстан курама командасы алды, 4-чү орунду Москва облусунун курамасы. Ошондой эле 5-чи орунга Башкортостан жайгашты, 6-чы орунду Красноярск командасы ээледи, Афганистан 7-чи, Монголия 8, Франция 9, ошондой эле Алтай 10 жана Америка Кошмо Штаттары 11-чи. 12-чи орун Кытай, анткени алар келген жок, оюнга катышкан жок, ошондуктан автоматтык түрдө алар 12-чи орунду алды дагы. Ошентип ойногон командалардын арасынан эң начар көрсөткүч болуп Америка Кошмо Штаттарыныкы. Жана Франция курамасы Алтайга караганда ийгиликтүүрөөк болуп чыкты. Франция
мыкты 8 команданын катарына мыкты 10-дукка кирди. 9-орунду алган экен, мыкты 10-дукка кирди. Бул дагы Франция үчүн өзгөчө көрүнүш. Ансыз деле Франция курама командасы биринчи ирет ошол көчмөндөр оюндарына келди. Негизи эле биринчи ирет алар көкпөр ойноп атат дагы. Азыр биз Өзбекстан курама командасынын оюнчусу бул ирет дагы ийгиликтүү болгонун, мына Мирсадык Миркадыровдун ийгиликтүү болгонун көрүүдөбүз. Мына эсеп болсо жалпы турнирде 3 ирет улак салды деп көрсөтүп атат. Бул көрсөткүч туура эмес. Дагы бир ирет айтып коеюн. Анткени буга чейинки оюндарда Мирсадык Миркадыров бир нече ирет ийгиликтүү жүрүштөрдү ишке ашырып, бир нече ирет салымдарды жасаган болчу. Бул албетте ошол жакта жазып олтурган режиссерлордун менин оюмча катачылыгы 24-8 эсеби катталып турат. Азыр 25-чи улакты көрөбүз. Алыскы фондон Рустам Тыналиев окшойт. Мен мындай байкаганыма караганда, Рустам Тыналиев. Мына Рустам Тыналиев ушинтип дагы бир ийгиликтүү жүрүшүн иш жүзүнө ашырды. Буга чейин Манас Ниязовдо 17 улагы бар болчу. Азыр Рустам Тыналиевдикин дагы санап көрөбүз. Улакты бутунан кармап отурбайт. Кайсыл жери колго илешсе, мына ошол жерден кармап туруп көтөрүп кетет дагы. Андан кийин ишендүү түрдө аны тайгазанга салып кете алат. Кыргызстан курама командасынын жалпы 11 болуптур. Рустам Тыналиевдики жалпы Кыргызстан курама командасы улактардын санын эсептейли. Алар Монголияга 29 ирет салым салган болчу. Андан кийин Алтайга каршы ойнобой калды. Андыктан ушул Москва курама командасына каршы болгон беттеште гана ийгилиги бар. Андыктан жалпы улактардын саны өтө маанилүү болбой калат экен. Анткени бир ойун башкаларга караганда аз көрсөтүп калган. Азыр Манас Ниязов улакка колу тийсе эле ошол замат эми бул жерде Манас Ниязовго колдоолору көрүлүп атат. Жана азыр кесиптешим мына өтө жакшы маалыматты мага жеткирип атат. Адлет Бойко ушул аргымагы, Манас Ниязов минип жүргөн аргымак, демек улуу көчмөн жылкысы деген наамга ээ болду. Да, так оно и есть. Лучшая великая лошадь кочевника, трехлетка, между прочим, скакун Манаса Ниязова удостоился такого звания. Напоминаю, уважаемые телезрители, что на этих третьих игр кочевников ввели нововведение «Великая книга кочевников», куда вписываются имена победителей. Это великий борец кочевников, великая лошадь, великий игрок кокбуру и так далее. И теперь вот специалисты, судьи выбрали лошадь скакуна Манаса Ниязова великой лошадью кочевников. Ну что ж, отличное решение, честно. Бойко заслужил, кстати, да и по игре, и по заслугам она, конечно, действительно является особенным скакуном. Ну вот на повторах нам показывают салым Рустама Тыналиева. Итак, уважаемые телезрители, близится к концу, все ближе конец финала, и тем ближе к новые очередные медали золотые. 27-8. Ну, конечно, все вопросы с повестки дня сняты, конечно. Даже если узбекистанцы попытаются. Конечно, мы тоже передаем привет всей нашей команде, нашей сборной. Действительно подарили нам незабываемые эмоции, незабываемое зрелище. И, конечно же, они по праву заслужили все слова благодарности, которые сейчас исходят от болельщиков, от наших соотечественников. Потому что достойно выступили и показали настоящую силу кочевников, настоящую силу и красоту этого вида спорта. И, конечно, настоящую силу кыргызов. Кыргызского джигита, я бы сказал, как бы невысокопарно это не звучало, но тем не менее это так. Итак, и знаете, когда я говорю эти слова, после этого салыма мы продолжим. 28-й салым, 53-я минута, и здесь салым закинул Рустам Тыналиев, да. Бул жакта эмне болуп атат? Мына ушул Рустам Тыналиев финалды мыкты оюнчусу аталышы керек болуп жатканда, анткени Аскат Аскаров азыр улакты кайрадан Рустам Тыналиевге өткөрүп берди. Мисалы үчүн Казакстанда бар ушул Курманбек Турганбекке өткөрүп берип аткан болсо, азыр Рустам Тыналиевге көбүрөөк берип атышат. Ал эми Манас Ниязов оюнга өтө көп аралашпай калган учурлар болуп атат. Ал оюн таласына чыкканда улакты салат, башка учурда. Бирок ушул финалдын өзүндө чындыгында эң көп улакты салган менин оюмча Рустам Тыналиев болду. Азыр дагы бир ирет бул оюндагы салымдарын карап көрөбүз. Буга чейин Рустам Тыналиев 4 эле ирет улак салган болчу.
финалга чейинки оюндарда. Ал эми финалда өзүн өтө жакшы көрсөтүп атат. Эгерде Бойко ушундай мыкты аргымак аталган болсо, эми Бойко менен кошо Манас Ниязовго дагы бул наам берилсе билбейм. Менин оюмча ушул берилбейт сыяктуу. Андай болсо Рустам Тыналиев мүмкүн ушул Великий игрок. Көкбөрүнүн Да, великий игрок Көкбөрү. бирок Рустам Тыналиев чындыгында татыктуу. Конечно, Манас конечно. Ниязов деле татыктуу бар эле. Все заслужили, конечно, все игроки нашей сборной заслужили. Итак, очередной Салым. 29-й и издалека прям закинул, а? Прям как будто в баскетбольную корзинку сейчас закинул мячик Анарбек Улу Сейитбек. Молодой игрок, 26 лет всего лишь ему, но уже в который раз играет за сборную и закидывает вот такие красивые салымы. Ну что ж, отличная игра. Отличная игра. Пришло, думаю, уже подводить итоги, проводить анализ. Ну, анализ таков. Пока что соперников сборной Кыргызстана я в ближайшем будущем не вижу, честно говоря. Я здесь не занимаюсь бахвальством, я сейчас как-то не возвышаю нашу команду, просто, ну, по игре это так. Всех соперников, по сути, наша команда в пух и прах разобрала по всем критериям, по всем компонентам, и по результату, и по качеству игры. И, конечно, в этом заслуги и Скакунов, и Конюхов, которые воспитали и таких классных лошадей, но тем не менее, пока что в Кокбуру сборной Кыргызстана нету равных. Это факт. Вот такой анализ. Немногословный, но лаконичный, честно говоря. Лаконичный и, честно, я думаю, по делу, честно говоря. Албетте, сен өтө жакшы серепчилик мына көз карашыңды айттың. Чындыгында да ошондой мына Кыргызстан курама командасына эч ким теңге келе албаганы бир жагынан жакшы, экинчи жагынан бир аз ой жаратат. Эми күчтүүрөөк атаандаштар болсо жакшы болот эле деген пикир дагы бар. Мына Өзбекстан 9-чы улагын Тайгазанга салды. И знаете, коллега, я думаю, этот процесс, даже вот это состояние, вот эта ситуация с силой, да, нашей сборной, это, я думаю, временный процесс, потому что в свое время по Алышу тоже не было равных нашим борцам, а теперь мы еле-еле зарабатываем золотые медали. Ирандар эле алып кетет. Да, и иранцы, и туркмены очень сильные в Алыше. Хотя Алыш это наш национальный вид борьбы, кстати, который вышел на международный уровень. Более 60 странах Алыш существует. Поэтому сейчас в Алыше отечественные борцы не часто зарабатывают золотые медали. Итак, очередная атака нашей сборной. Будет ли 30-й Салым? Да, так и есть. Так и есть. Азыр мына Рустам Тыналиевдин улакты эңип кеткенин ушул жерде азыр кайталоодон сөзсүз түрдө көрсөтөт болушу керек. Бир 10 метр, 15 метрге чейин жерден сүйрөп кетти го дейм. Мына карап көрсөңүздөр, көп деле алыс сүйрөптүр, бирок мындай аттардын фонунда ушунчалык аттарды айланып туруп моундай эңип кетти да. Рустам Тыналиев өзүнүн чындыгында өтө жакшы жагынан көрсөтүп атат. Менин оюмча эң коос салымды Манас Ниязовго берип, ал эми мыкты оюнчуну мына ушул Рустам Тыналиев алат сыяктуу 10 рет улак салды. Финалда 10 рет улак салуу деген бул албетте сен айткандай, сенин жакшы сөзүң бар, космос деген ошондой. Да, это космос. Рустам это космос, конечно. Сборная Кыргызстана это космос. Это бесконечность, конечно. Вот такие вот дифирамбы мы поем, конечно. И думаю, наши телезрители полностью с нами согласны, потому что, ну, заслужили ребята, да, действительно. Они уже, если не ошибаюсь, с июня месяца уже активно проводили сборы на Иссык-Куле. До этого еще готовились. В частности, то есть к этой победе они шли долго, целый год усиленно начали тренироваться, готовиться. И, конечно же, на наших родных полях, на наших родных болельщиков они, конечно, не посрамили честь Кыргызстана. Итак, очередной раз закидывает Салым, 31-й по счету. Под 11 номером Мелиспек Улу Нурджан, молодой игрок, 24-летний игрок нашей сборной. И уже, конечно, все. Уже нету ни силы, я думаю, у узбекистанцев, ни желания бороться, ну, потому что все уже. И, честно говоря, я сам уже перестал как-то удивляться, радоваться игре. Но, тем не менее, стоит отметить очень красивый бросок в исполнении Мелиспека Улу Нурджана. И давайте, уважаемые телезрители, послушаем трибуны. Вот так, уважаемые телезрители, Кыргызстан скандирует. Мы тоже, конечно, скандируем. Вперед, Кыргызстан, алга, Кыргызстан к золотым медалям и к первому месту в медальном зачете, который буквально завтра подведут итоги. Так что ждем триумфа нашей сборной. Итак, очередной раз наши джигиты атакуют и Манас Ниязов. Все, это точка. Манас Ниязов ошентип дагы бир улакты салды Тайгазанга, бирок чындыгында
Манас Ниязов буга чейин эле ал көчмөндөр оюндарынын мыкты оюнчусу аталган. Андыктан бул ирет бул финалда чындыгында Манас Ниязов оюн талаасында азыраак убакыт өткөрдү. Убактысы азыраак болду. Эми Рустам Тыналиев мына көбүрөөк активдүү болгонун албетте биз ошондон көрсөк болот. Бирок оюн талаасына чыгары менен Манас уламдан улам улак салып атат. Бул Лэт Хауэлл. Лэт Хауэлл, игрок сборной США. Бул оңго жакын улак салган бул дагы. Да, и, кстати, помните, коллега, как я вам рассказывал, когда играли США и Узбекистан, он сам, самолично, как Манас Ниязов, как наши игроки, запрыгнул в тайгазан вместе с тушей козла. Так что американцы тоже знают толк в этой игре. Жана бир жолу эмес, бир нече жолу. Два раза сам лично запрыгнул. Ал бир оюнда, андан кийинки оюндарда да негизинен мына ушул улак менен кошо тайгазанга түшүү жагынан биздин оюнчуларга тең келчүдөй ушул чабан сейрек кездешкен улакчылардын бири дал ушул Лэт Хауэлл деп айтсак болот. Ал өзгөчө аны чоң экрандан көрсөткөндө кадимкидей сүйүнүп кетти. Мен оюнчу ал Кыргызстанды сүйүп калды десем болот. Кыргызстандын жерин, Кыргызстандын элин мындай чындыгында Кыргызстандын элиндей жакшы калк албетте аз болсо керек. Албетте биз Кыргызстан. Знаете, коллега, вот в конце матча вот хочется вот такой, знаете, поделиться мыслью в шутливой форме, конечно. Я думаю, знаете, будет справедливо, если наша сборная будет играть пешком. Пешком против соперников, а соперники на лошадях. Да, это, конечно, я сказал ради шутки, конечно. Ашыкча айтып койгон жоксуңбу? Да простят меня наши телезрители, но тем не менее, все-таки, как говорится, юмор никто не отменял. Итак, очередной раз атакует наша команда, наша сборная. И будет ли 33-е? Буквально 13 секунд осталось до конца финала, и, кажется, не успеем. Рустам Тыналиев дагы бир улак салып койсо сонун болот эле. Мындай өтө жакшы убакыт менен бүтмөк, бирок жок, жетишпей калды. Өзбектөр азамат мына аягына чейин турушты. Мына ушундай финал деген ушундай болушу керек. Урматтуу мекендештер, мына Кыргызстан курама командасы 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында алтын медалдын ээси. Көтөрүп көрөлү көрөрмандардын үнүн. Угуп көрөлү десек, жок, азыр кадр алмашып кетти. Андыктан кайрадан сөзүбүздө улан төрөлү Рустам Тыналиев мына беттештин мыкты оюнчусу аталды. Анткени ышкырыктан кийин биринчи жакын пландан кимди көрсөтсө, албетте дал ошол оюнчу беттештин мыкты оюнчусу деп аталат. Биз Рустам Тыналиев, Манас Ниязов, Асхат Аскаров жана Марлис Койгелдиев, албетте анткени ал капитан, аны сөзсүз айтыш керек, куттуктайбыз. Жана ушундай позитивдүү нотада Кыргызстан менен Өзбекстан ортосундагы көкпөр боюнча беттеш аягына чыкты. И давайте послушаем трибуны. Да, ликует кыргызский народ, ликуют кыргызстанцы, ликуют наши соотечественники. И есть чему радоваться, уважаемые телезрители. В очередной раз мы доказываем, что нету равных в кокбюро нашим игрокам. И вот, конечно же, триумфальный забег. И давайте же вместе прочувствуем эту эйфорию, эту атмосферу, которая присутствует на ипподроме. Урматтуу күйөрмандар, ошентип жалпы жеринен көрүп аткан күйөрмандар биздин сүймөнчүгүбүз болгон спортчуларыбызды, улакчыларыбызды өзгөчө колдоого алып жаткан учуру. Биз болсо сиздер менен коштошо берели. НТ спорт каналында мен Эркин Абдуллаев жана кесиптешим Адилет Темирланов экөөбүз сиздер менен чогуу көрүп жана баяндадык. Калган кадрларды сиздерге мына ушул
көрүүчүлөр менен спортчуларды экранды сиздер менен калтыралы биз коштошо берели. Саламатта калыңыздар. Кийинки берүүлөрдөн жолукканча. Да, я полностью согласен с моим коллегой. Слов пока что, думаю, не надо. Сейчас важны только одни эмоции, поэтому все, я прощаюсь с вами, уважаемые телезрители. Все это время для вас работали дуэт комментаторов. Я, Адиль Тимирланов, мой коллега Иркин Абдулаев. Увидимся, услышимся. И да здравствует Кыргызстан, да здравствуют золотые медали.